Kız Kuğumay. Kız Kuğumay Kırgız elinin байыртадан келаткан улуттук ат оюндарынын бири. Бул оюн негизинен кудалашып кыз бергенде, келин алганда жана айт күндөрү ойнолгон. Кыз Kuğumay мейкин түз талаада өткөндүктөн жигит кыздар кубалаша турган чек сөзсүз түрдө алдын ала белгиленген. Мелдешке түшчү кыз менен жигит көргөндөрдүн көз жоосун алгандай аябай кооз кийинишип, гүлүктөрдүн гүлүгүн тандап минишкен. Бул учурда жигит мине турган атын өз уруусунан гана табууга укуктуу болсо, ал эми кыз кааласа өз уруусунан, кааласа жигит тараптан гүлүк ат сурап мине алган. Оюндун эрежеси боюнча атчан кыз жигиттен 15 метрдей алдыда турган. Качан гана калыстар тобу аларга белги бергенде, даяр турган кыз алкынган гүлүгүнө камчы уруп, оозун кое берген. Жигит болсо кызга жетиш үчүн минген атына үстөккө босток камчы уруп, аны кууп жөнөгөн. Эгер жигит белгиленген аралык боюнча качкан кызды кууп жетсе, анда анын бетинен өөп, кааласа ашыктык сезимин билдирген. А эгерде жете албаса, анда оюн тескерисинен уланып, кыз жигитти кубалап жөнөгөн. Жигиттен айырмаланып, кыздар өбөнүн ордуна камчы менен жоңго чаап, жигиттин баш кийимин жерге түшүрүүгө аракет кылышкан. Эрежеге ылайык, эгер жигит кызга жетсе, жеңишке ээ болуп, эгерде кыз жеткирбей кетсе, анда жигит утулган. Ал тургай, айрым аймактарда жеңилип калган жигит айыпка жыгылып, чогулгандарга мал союп берүүгө милдеттүү болгон. Кыз Kuğumay башка оюндардан өзгөчө бүйүр кызыткандыгы менен айырмаланат. Башкача айтканда, жигит менен кыздын жарышына эки тараптан тең өкүлдөр күбө болушуп, кыйкырып сүрөөнгө алып турушат. Маселен, кыз тараптын көрман айымдары: Кудай, айланайын арбак, колдой көр. Ботом, деги кызыбыз жыгылып, элге уят болбогой эле. Дешсе, жигит тараптагылар: Ой, Кудай сактай көр. Ай, чунак баланын чапканын карачы. Дешип, чейпыйлары чыккан. Изилдөөчүлөр мунун баары оюнга күбө болгон жалпы элге зор эмоционалдык рахат тартуулай тургандыгын баса белгилешет. Учурда Кыргызстанда Кыз Kuğumay боюнча атайын федерация жок. Ал боюнча мелдештер 4 жылда бир болуучу улуттук оюндардын спартакиадасында гана өткөрүлөт. Бирок бүгүнкү күндө жергебиздеги маанилүү маараке майрамдар Кыз Kuğumayсыз көркүнө чыкпайт.